Assalamu алейкум, урматтуу жалпы жамаат жана тайган сүйүүчү жана биздин каналга Кыргыз тайган каналына катталган туугандарыбыз, биз ушул сапарыбыз Кара Балта шаарындагы тайганды таптап сүйүп баккан байкебиздин үйүнө келип, Маяк Кудай буйрса кыргыз тайгандары боюнча таптаган, багып эзелтеден көп мээнет кылган Базарбек деген байкебиздин үйүнө келдик. Ассаламу алейкум Базарбек байке. Алейкум. Кандайсыздар? Жакшы. Ошо биз келгенибиз максаты баягы кыргыз тайгандарын багып, канчадан бери эмгек кылып атабыз. Ошо тууралуу бир аз жаш өспүрүм балдарга бир аз тайган жөнүндө бир аз охотасы, аңчылыгы, ошолор жөнүндө бир аз кичине маалымат берип койсоңуз. Жакшы. Эми ошо аракет кылып атабыз мына. Тайган багып, ата бабабыздан калган тайган багып келиптир негизи ата бабабыз. Ошолордун эмесин жок кылбай дальше улантып атабыз. Кийинки муундарга калтырайлы деп атабыз. Ошо аракет. Ызык дебей ушуну багып атабыз мынакей. Жакшы нерсе экен да. Жанагындай чуулдактарга булар көп эле пайдасы тиет экен. Эмелерге көп келе албайт жанагындай чуулдактар. Тынч жатасың. Тынч жатасың да. Ошо тайгандары көбүнчө ошо жакшы экен да. Канча тайган багасыз? Менде азыр 3 тайган бар. 3 тайган бар. Болгон, анан кийин куш мына бу жерде жатат. Анан бери керемет деген. 3-өө. Анан 2 ягым бар. Анан 1 ганчагым бар. Негизи ошол көбүнчөрөөк ошол кайсы жаныбар, ит, кушка ушу көбүнчөрөөк басым жасап анан ошону бакканга аракет кыласыз? Тайганга эме кылам, басым көбүрөөк. Тайган жакшы да. Тайгандай охотасы да жакшы. Мындай ээрчип жүрсөң дагы мындай көрүктүү кыргыздын эмеси го бул негизи. Тайган. Тайган менен ат минип, тайган ээрчип жүрсөң жакшы. Ошо. Анан эми мындай иттерди эле багып бересем, андай иттерди көп деле кызыкпайсыз да, могу тайганда көбүнчө. Бала кезден бери тайганды сүйөбүз да. Ошо. Ошо тайгандын ошо өзгөчөлүгү боюнча ушул өзү баягы аңчылыкка чыкканда өзүнүн күчтүүлүгү жана өзүнүн кандай алып жүргөнү тууралуу бир жакшы окуялар болсо бир аз кичине айтып бербейсизби? Эми тайган эмесин айтканда, тайган бул күчтүү да негизичи бул. Тайган бүлүктүгү дагы бар. Анан жанагындай агрессиясы да бар жакшы. Кашкырга да кол салат. Короочуга дагы жакшы. Тайгандын эмеси көп нерсеси жакшы да. Жанагындай түлкүгө мисалы тайган болбосо жетпейсиң да. Анан ушу тайгандын эмеси менен түлкүгө жетесиң да. Анан баягы охотниктер көбүнчө ушу түлкү кармасам деп эме кылышат да, аракет кылышат да. Анан ошо тайган бакса жакшы да, тайган менен кармайсың. Тайганың жок болсо кармалбайсың да түлкүнү. Шакалды деле ошо, кашкырды деле ошо, кашкырды деле ушу тайган токтотот да. Тайган болбосо кашкырды деле токтотуш кыйын. Бул жак ошо тиги мындай айылдын чеке жагы турбайбы? Негизи тайган бакканга негизи ошо кандай шарттар болуш керек? Анан бул кененчиликте жүрөбү көбүнчөсүн, ошол өзүн тайган кандай жерде өзүн мындай ээн эркин алып жүрө алат, жана буларга кандай талаптарды талап кылат бул негизи кыргыз тайгандары? Бул тайганды негизи бул эмеден деле көп деле эме кыла бербейт, бул кененчиликтен деле эмес, бул просто сүйүш керек да. Бул тайганды сүйсөң анан таар жери болсо деле жашай берет да. Ошо көбүрөөк мындай сүйүш керек да. Ошондон зависит этет да. Анан жанагы кененчилик, кенен жер, анан таар жер деп ал жөн эле бекер эле сөз. Көбүрөөк мындай сүйүш керек, жакшы көрүш керек. Анан кичинекей жерге болсо деле тайган жашай берет да. Жок, ошол жакшы жашай бергени
Мисалы үчүн баягы кененчиликте чуркап жүргөндө баягы өзүн кандай алып жүрөт, байланган ит ууга жарабайт дейт. Анан ошо байлангандык себептери, анан баягы өзү бош жүргөндө баягы булчуңдары, ошо жанагы эмелерине дейм да. Анын эмеси го дейм, ал тиги булчуңдар чыгыш үчүн эме көбүрөөк тренировка кылыш керек да. Көбүрөөк ээрчитип чыгыш керек. Тренировка кылдырыш керек. Жанагындай охотага чыкканда көбүрөөк талатып, жанагындай эмелер, жырткычтарды талатыш керек. Чуркатыш керек. Анан ошондон мышцалар чыгат да. Анан үйгө байлап койсоң, ал баягы тура берет да, байланган бойдо мышцы чыкпай калат да. Ошон үчүн көбүрөөк аракет кылыш керек да, көбүрөөк аракет кылып, чуркатып, жанагындай чыргага үйрөтүп, анан ошондон мышцалар пайда болот, өзү дагы шамдагай болот, жакшы. Ошондой эле деп ойлойм мен, башка кандай. Кудайым буйруса, быйылкы ошо жанагы чөөлөр, ошо карышкылар көп болгон себептен Кыргызстаныбыз, өлкөбүздө зыянга учураган учурлар көп болуптур. Анан Кудай буйруса ошо өкмөт башчылары чөөгө ушу 5000 сом, анан карышкырга 10.000 сом дегенге өзүңүздүн ой пикирлериңиз? Аны деле ушу мен 5 жыл мурун ушундай уккам да. Ушу чөөгө 5000 сом берилет депчи. 5 жыл мурун уккам да. Мен ошону просто өзүм эметип элекмин, ушун алып барып бир мындай сатып көрө элекмин да, 5000 сомгочу чөөнүн терисин. Атак угабыз, анан жылда эле кармайсыз чөөнү, кармап эле териси ушу калат. Же кармаган жерден же өлүгүн чыштап кетебиз, алып келбейбиз да. Баягы өзгө мындай оюн күчүктөр үйрөтүш үчүн бирөөнү эле териси сыйрып аласыз, болду. Башка мындай сатып деле эме кыла элекпиз. Түлкүнүн терисин эми сатабыз, түлкүнүн терисин. Чөөнүкүн айтып эле атышат ушу 5000 сом деп. Өз көзүм менен көрө элекмин да ушу. Негизи ошол эгерде ошондой кылып көбөйтүп берсе, бул бизге да кичине пайдалуу жактары көбүрөөк экен. Негизгиси бул чөөлөр көбөйгөн себептен мурункудай баягы токойлордо кыргоол, кекилик, коёндор азайып кетти да. Анан ушул өкмөт жактан ушуга бир кененирээк бир карап берсе, анан баягы ошого өз ой пикирлериңизди бир аз айтып кетсеңиз. Жакшы болмок да ошондой кылса. Ошондой кылып бизге карап, биз эме кылса, кичине ошол жактан жардам берип турса жакшы болмок. Биз деле кармап азайтмакчы да чөөлөрдү. Чөөлөр зыян кеч таябай элечи, мындай карап койсоңчу. Койдун коосуна деле кол салат. Эмеге соокту жейт. Баары эле зыян да. Анан кийин алда өкмөт тараптан бир аз кичине жардам берсе,